Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мен айтайын деген маселе бүгүн Кыргызстанда алхамдулилля 100% болсо ошонун 90% мусулман элбиз. Жума намазга бара турган болсок 80-90% ошон жаштар. Ошо жаштардын атынан менин диним ислам деген пайгамбарым Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам деген атынан мен динимди, өзүнүн алымдарымды элге жерге тебелетпейм деген инсандардын атынан жалаяктай болгон оозунан жакшы сөз чыкпаган Илим Карипбеков жөнүндө айткым келип атат. Бул саясаттын сойкусу, саясаттан эч кандай бир тыянаттык чыгара албаганын себебинен ушул жака бир интернетке бир хайп кармап, бир очко үчүнбү ушул бир биздин алымыбызга сөрөй деп жазган экен. Сөрөйдүн сөрөйү өзүңөр саясаттан бир эч нерсе чыгара албай же эл жер үчүн бир кызмат кылганыңарды көрбөдүк, же бир жыргатканыңарды көрбөдүк. Сүйлөсөң саясаттан сүйлө, саясатта дагы бир только утулушта келатасың го. Политиканы сүйлө, экономиканы сүйлө, сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө же унчукпа деген бар да. Бүгүнкү күндө абайлап сүйлөш керек, эртең сөзүңө жооп бере ала тургандай. Эртең өлүп кала турган болсоң, ушул алымдар сага жаназа окушат. Үйлөнө турган болсоң, балдарыңды үйлөнтө турган болсоң, ушул алымдар сага нике кыйышат. Эртең балалуу болосуң, неберелүү болосуң, ошо неберелериң кулагына азан айтып ушул алымдар ат коюшат. Ошондуктан оозум бар деп эле сүйлөй бербей, мындай эки жакты карап, сенин бир сүйлөп атканың бул биздин гана алымга эмес, бүткүл ушул жаштар, мусулман жаштарынын жума намазга барып аткан, 5 жума намаз окуп аткандардын баарынын аброюна шек келтирип атканың дагы да болсо кеч эмес. Балким шайтанга аз кылып дагы бир хайп кармайм деп сүйлөп кеттиңби? Сөздүн маанисин түшүнбөй, Куранда Аллах Таала айтат, билгендер менен билбегендер тең келеби дейт. Ал нерсе сага айтылган эмес. Ал мен дин менен жашайм, мен мусулманмын деген инсандарга айтылган. Анын сага тиешеси жок эгер сен дин менен жашабаган болсоң. Аны биздин алым эмес, даже диндеги адам эмес, Майк Тайсон динге келе элек деле айткан. Эгер көчөдө жылаңач аял кетип бараткан болсо, ошол үйдө бийлөөнүн атасынын же баласынын же инисинин же күйөөзүнүн намызы жок деген да. Ал биздин мусулман адамдарга эскертүү катары Аллах Таала Куранда айткан, эскерткиле эскертүү момундарга пайда берет деген гана ниетте айткан. Аны кескилеп бөлүп алып, сен бирөөнү ушундай бир жала жабып, ушундай боло турган болсоң, өзүңө жала жапмайынча бул жашоодон өлбөйсүң. Бул жашоодон өлбөйсүң, жала жабылмайынча. Себеби сеники 100% хайп экени көрүнүп турат, жала экени көрүнүп турат, интригант экени көрүнүп турат. Дагы да болсо кечирим сурап кой. Болбосо Кудай буйруса ыймандуу жаштар өтүп келатат, адилеттүү чечим чыгарган жаштар өтүп келатат. Сен менен дагы эзептеше турган күн келет. Ал күндөр алыс эмес. Ал күнү 1000 жолу кечирим сурасаң дагы кеч болуп калат.